жүргөмүн. 2 күнгө бир жака барып, кайрында келсем эле уже өзгөрүүлөр өтө чоң болуп калат да. Тезинде байкалат. Өтө тездик менен өзгөрүү чоң. Ош шаарында өнүгүүлөр кандай болуп жатат Кыргызстанда? Өтө сонун. Мен жакында эле Кореяга барып келдим. Келип түшүп, баягы Бишкектеги мени көрдүм, анан Ош шаарга киргендеги өзгөрүү совсем башкача. Мурун келгенде бул жер өтө начар эле. Бул жерде эчтеке жок эди. Жөнөкөй эле дарактар. Азырчы. Ош шаарына салам. Кыргызстаныбыз өнүгүүдө. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, мусулман бир туугандар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ош шаарыбыздын дал ушул Орозбек Акимбаев көчөсүндө жайгашкан эс-алуу парк, тагыраагы Ферас бассейни зоопарктын жанынан тартып, Алишер Навай атындагы эс-алуу паркына чейинки аралыктагы эски иштөөдөн чыгып калган эс-алуу бакты реконструкциялап, мыкты деңгээлде оңдоп койгон Ош шаардык мэриясы, буга катар биздин кыргыз өкмөтү мыкты колдоолорду көргөзүп, Кыргызстаныбыздын көптөгөн аймактарын мыкты оңдоодон өткөрүүдө. Алардын катарында Ош шаарыбыздын дал ушул Орозбек Акимбаев көчөсүндөгү дал ушул эс-алуу жайы дагы бар. Мына караңыздарчы, тротуар, адамдар жүрүүчү жай, үстүндө болсо арка кооздолуп, боектолгон. Керемет, бул нерсенин баардыгы бир четинде. Азыр баардыгын кененирээк көргөзөм. Өткөнкү чыгарылышта да тартып чыгаргам. Ал эми бул чыгарылышта кененирээк бүткөндөн кийинки абалын көргөзөйүн. Бул жактагы элдер кенен кесир сейилдеп жүрүшөт. Ассаламу алейкум. Туугандар, пеноблоктор сатылууда, жетишип калыңыздар. Өтө сапаттуу жана кышындасы жылуу, жайында салкын. Баасы болсо сиздер үчүн ыңгайлуу. 160 сом. Пеноблоктордун размери 30-60, жана ошондой эле 20. Биздин дарек Бишкек шаары. Игенчиев көчөсү 1-май району. Байланыш номерлери бул жакта калтырылган. 995-30-06-78 номерлерине байланышыңыздар. WhatsApp'тан да жазсаңыздар болот. Чалууну кабылдайбыз. 10 чакырым алыстыкта сөз түрдө доставкасы бар. Андыктан биздин номерлерге байланышыңыздар. Ардактуу кыргызстандыктар, замандаштар, сапаттуу, мыкты делген пеноблоктор биздин даректен таба аласыздар. Бул жерде суу чыгып турат экен. Караңыздар, окмуш болду. Ал эми бул жакта атайын педальды бассаңыздар. Таза суу бул жактан чыгып турат экен. Сонун эмне? Бул Европа эмес, бул башка жак эмес. Бул Кыргызстаныбыздын Ош шаары. Ал эми бул нерсе бир чети. Кененирээк токтолуп карасак, түнкү жарыктандыруу. Өзгөчө стилде иштелип чыгарылган. Жана ошондой эле тазалыкты сактоо максатында урналар да каралган. Көрүп турасыздар. Отургучтар бар. Бул жакта болсо суу өтүп кетүүчү өтмө катарындагы кичинекей лотоктор коюлган. Оргума. Азыр дем алууда окшойт. Фонтан деп түшүнсөңүздөр болот. Кыргызчасы оргума деп айтылат. Билсеңиздер, мыктысыздар. Ал эми биле электер болсо, билип алыңыздар, оргума. Атайын шайтан араба менен ушул жакта кичинекей балдар же болсо замандаштарыбыз ойносо болот. Мына караңыздар, сыноо жигит ойноп атат. О, азамат. Баракелде. Бул жакта дагы олтургучтар каралган. Ош шаарынын тургундары жана ошондой меймандары сөз түрдө бул жака келип, эс алып, ойноп кетсе болот. Биз бул жакта дагы оргумага күбө болдук. Таштанды таштоочу, атайын урналар
көпчүлүк жерлерге орнотулган. Олтургучтар да аябагандай көп. Анан ол шахмат, шашки деп түшүнгөн биз оюндун схемасы бул жакта чийилип, тагыраагы онун аты ферус деп аталат. Мен билишиме караганда. Могул жерде эки кыз азыр ойноп атыштыр, жылдырып. Жаш кичинекей достор, биздин замандаштарыбыз үчүн аябагандай сон десек болот мүмкүнчүлүк. Ал эми бул жакта атайын олтуруп ойной турган дагы бар экен. Эгерде таштар болгон болсо, сиздер алып келип могул жерде ойносоңуздар болот. Сен ак бол, мен кара болайын деп. Кыскасы мыкты көрүнүш. Ардактуу замандаштар, бул жакта эс алып жүргөн тургундар бар экен, тагыраагы коноктор, Ош шаарында апакеси менен чогуу бир туугандар келиштир шаарга. Ассаламу алейкум, кегиле. Саламдашалы. Ассаламу алейкум. Кайсы жерден келдиңер? Чоңалай районунун Тилешме айылынан. Демек Чоңалай районунун Тилешме айылынан. Кызыл Эшмеби? Жакшы. Азамат, сон Ош шаарына келип турасыңар дайыма? Азыр каникул, эс алуу учуру, мектеп жабылып. Мектепте жакшы окуйбузбу? Ай, Азамат десе. Келечекте ким болобуз? Милиция кызматкери болосуң, Сенчи? Прокуратура. О, Азаматтар се. Мурун могул жерге келдиңиздер беле? Я. Келгенсиңби? Келгенбиз. Мурун келгениңде кандай абалда эле? Мурун келгенде бул жер начар эле. Бул жерде эчтеке жок эди. Жөнөкөй эле дарактар. Азырчы? Азыр жакшы болуп. Эмнелер мисалы үчүн? Шахматтар курулуптур. Велосипедтер тепкенге эме курулуптур. Ойной турган жерлер. Площадкалар курулуптур. Ай баракелде. Дал ошол силердей жаш жигиттердин келечеги кең болсун деп, Кыргыз мамлекетинде азыркы учурда мыкты инсандар иштеп атат, Силерге дагы кең келечек каалайбыз. Келечекте мыкты инсандардан болгула, Азаматсыңар. Баракелде, кегиле. Ийгилик каалайбыз, Кыргызстанга салам деп койсуңарбы? Кыргызстанга салам. Ай, Азаматтар бар болду. Биз ардактуу замандаштар, жолубузду алга карай улоо менен биргеликте жашыл бактарды, дарактарды көрсөк болот, мына тигилген. Бул жакта спорт жаатында турник, асынма жана ошондой эле көптөгөн нерселер курулган. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Амансызбы? Ассаламу алейкум. Абалар кандайсыздар? Соңуңуздар жакшыбы? Амансыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Бир өз суроом бар болчу. Жакшы эле нерсе, кызыгат болуңуздар. Азыркы учурда дал ушул Кыргызстан, Ош шаары анын катарында кандай өнүгүп жатат? Сиздер эмне өзгөчөлүктөрдү байкап жатасыздар? Өзгөчөлүктөр бар эми жакшы. Саламатсыз папа. Ден соңуңуз жакшы? Эс алган чыккан окшойсуз, Кайсы жерден келдиңиз? Ош шаарынын тургуну болосузбу? Жок, мен Алапкадан келдим. Алапкадан келдиңиз. Демек Жалал Абад жергесинен, Ош шаарына дайыма келип турасызбы? Келем. Көп келесиз, ушул жерде жашашат. Сон, керемет. Ош шаарында өнүгүүлөр кандай болуп жатат Кыргызстанда? Өтө сонун. Мен жакында эле Кореяга барып келдим. Келип түшүп, баягы Бишкектеги эмени көрдүм. Анан Ош шаарга киргендеги өзгөрүш совсем башкача. Өтө жогору. Өнүгүү ушу ойдон кетсе, биз вообще башкача жолго барып калабыз. Өтө сонун. Рахмат. Аябай сүйүндүм. Анан азыр кубанып эмени көрүп, ютубту көрүп жатып, могул жерде баягы мээрдин ачып атканын көрүп калып, анан ай кызым жүрчү ошол жерди көрүп келеличи деп келдик. Атайын көрүп кетейин дедиңиз, чын эле ошондойбу деп, Ооба. Мыкты, сонун. Керемет. Сизге дагы өмүр тилейбиз. Керемет. Мыкты, сонун. Рахмат. Кыргыз элине салам жолдоп койсоңуз болот. Кыргыз элине салам. Рахмат, Оштун элине. Ден соолук, ишине ийгилик. Рахмат сиздерге да, чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Туугандар, пеноблоктор сатылууда, жетишип калыңыздар. Өтө сапаттуу жана кышындасы жылуу, жайында салкын. Баасы болсо сиздер үчүн ыңгайлуу, 160 сом. Пеноблоктордун размери 30га 60, жана ошондой эле 20. Биздин дарек Бишкек шаары. Игенчиев көчөсү 1-май району, байланыш номерлери бул жакта калтырылган 995 30 06 78 номерлерине байланышыңыздар, WhatsApp'тан да жазсаңыздар болот. Чалууну кабылдайбыз. 10 чакырым алыстыкта сөз түрдө доставкасы бар. Андыктан биздин номерлерге байланышыңыздар, ардактуу кыргызстандыктар, замандаштар.
сапаттуу мыкты делген пеноблоктор биздин тарихтен таба аласыздар. Мына тротуар катарында 4 жол биригип, атайын моундай арка катарында сонун болуп темирден эле моундай калың жана профилдин чоң темирден эле жасалган. Анын сыртын болсо боеп, сонун ушундай кооздукка бөлөп койгон. Караңыздарчы. Окумушпу? Бул да болсо дал ушул Кыргызстаныбыздын өнүгүү тармагындагы жасалып жаткан жумуштар. Кана пекем карма кана, айландыргыла, О! Кана, мен да айланып алайын, Караңыздарчы. Жаш кичинекей отурган бөбөктөрдүн күлкүсү жаңырып, Кыргызстаныбыз өнүгүп жатканы аябагандай бир сонун кубаныч. Ассаламу алейкум байке. Амансыз бүтүнсүзбү? Эсоңуз жакшы. Бул жактан белгилүү акырден тартып кыргыз элинин керемет обондорун дагы да болсо жаңыртып келе жаткан мыкты мырза Каныбек Дайырбек уулу. Ага, биз тез эле YouTube каналы Ош шаарынын өнүгүү, Кыргызстандагы өнүгүп жаткан жерлерди тартып чыгарып жатабыз. Ушул аймактын ичинде ушул көчө дагы бар. Ош шаары кандай өнүгүүдө? Сиздин оюңуз, пикириңиз? Болуп көрбөгөндөй өтө тез өнүгүп атат. Мисалы мен эки жакта көпчүлүгүмдө 2 күнгө бир жака барып кайра эле келсем эле уже өзгөрүүлөр өтө чоң болуп калат да. Тез эле байкалат. Өтө тездик менен өзгөрүү чоң. Мыкты сон, керемет. Биздин ошол мэрибизге чоң рахмат. Жетекчилерге. Кыргызстан булуңгучу бүт бардыгы өнүгүүдө, көрүп жүрөсүз да, сиз элдин кызматында жүрөсүз го. Ош эле эмес, Кыргызстандын бардык жерлери өнүгүү жолунда ушундай жакшы иштери абдан көп болду. Бүгүн эс алууга чыктыңызбы? Балдарыңыз менен? Баракелде, сон, керемет. Мыкты ага. Чоң рахмат. Хорошо, билдиребиз. Караңыздарчы. Селкинчектеп, айланма ойноп, кыскасы бул жакта бөбөктөрүбүз ойноп атышат. Ал эми бул жер болсо сөзсүз түрдө мыктылар өз таланттарын таптуулап концерт берсе дагы болот. Тагыраагы кечиндеше ушул жерде келип муза дүйнөсүнөн керемет музыкаларды угуп кетсеңиздер болот. Атайын бул жака сахна коюлуптур. Орундуктар көрүүчүлөр келип көрүшүп отурган. Кечиндесе албетте сиздер буга чейин Ош шаарында мындай жер жок болчу. Кечиндесе парктарда, сейилбактарда бир-экиден гитара чертип, комуз менен, аккордеон менен ырдаган жаштарыбыз болот, таланттуулар. Бирок моундай шарт түзүлбөй жаткан. Шарт түзүлдү, эми аппаратура коюп, сөзсүз түрдө ушул жерде жанагындай ырдай турган кылып койсо, эми ушул жердин шаарынын тургундарын жана ошондой эле меймандарын маанайы дагы да болсо кичине көтөрүлөт беле деген ой. Буга чейин Борбор калабыз Бишкек шаарынын Ынтымак паркында дал ушундай театр бар, билесиздер, ырдай турган жер. Сон ошондой жер болот экен. Түшүндүргөнгө аракет кылдым сиздерге. Бул жактан дагы да болсо жогорку жолду дагы көргөзүп коеюн. Мына жол, чын айтайын, мурунку жолу аябагандай жаман болчу да. Ташталып, өтө жаман абалга келип калган болчу. Азыр болсо сонун.
Жылтаман таштар емес, асфальт төшеліп тұр, көріп тұрасыздар, адамдар жүрүүчү жайларға. Жарықтықтар бар, жашылданған, бақты келген, ананы кейбір уранды болып жығылайын деп қалған дарақтарды дағы қиып алып, орнына жақынғы жаңғы бақтарақтарды да тигішкен. Атайын су менен тамчылатып, же болсам чачыратып сугарчу мүмкүнчүлүктөр да каралыптыр. Тазалыкты сактагыла. Мусор не урушайт дегенде. Ал эми бирок ушунун жанына келимдерден таштап коюптур. Андай таштабаңыздар. Мына ушул өнүгү, мына ушул бир өзгөчөлүк десек болот. Жараткан Аллахым бүткүл мусулман мамлекеттерин кырсыктан, баледен сактасын. Анын катарында Кыргызстаныбызды дагы сактасын. Кыргызстаныбыз өнүксүн. Эч убакта кем болбойлу. Кыргыз элибиздин келечеги кең болсун. Ана ушундай карасаңыздар. Сон мен көрүп кубандым ушул жердичи. Дагы ушундай каралбай калган жерлерибизде бүт бардыгын татынакай кылып оңдоп берсе, биз кастарлап, жакшы колдонуп, келечек муунга өткөрүп берели. Жалпыңыздарга Тез Жарыя каналы ушундай жакшы жаңылыктарды чыгарып турат. Бизге катталууну унутпаңыздар. Анан лайк, комментарий жазып кетиңиздер. Кийинкисинде кайсыл жерде тарталы, эмне өзгөчөлүктөрдү байкалдыңыздар, жана ошондой эле өзүңүздөргө жаккан сөзүңүздөрдү жазып кетсеңиздер болот. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум.